Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу процесси жөнөкөйлөштүрүлөт. Бул маселе өкмөттүн акселераторлору программасынын алкагында ишке ашат. Демилгенин максаты ашыкча бюрократиялык процедураларды жоюу жана санариптештирүү. Бул жарандардын убактысын үнөмдөөгө жана мамлекеттик кызматтарды тез жана ыңгайлуу алууга мүмкүндүк берет. Чечүү үчүн айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу процессин толугу менен онлайн форматка өткөрүү зарыл. Арыз берүү, документтерди жүктөө, төлөм жүргүзүү жана даяр күбөлүктү алуу мобилдик түндүк тиркемеси аркылуу жүргүзүлүшү керек. Реформадан кийин кызмат көрсөтүүгө мекемеге барууга зарыл эмес болуп, орточо убакыт 1,5 сааттан 5-10 мүнөткө чейин кыскарышы керек. Учурда айдоочунун күбөлүгүн алмаштыруу үчүн жаран кеминде 2 жолу мамлекеттик органга кайрылып, сааттап кезекке турушу керек. Алгач арыз тапшырууга, кийин даяр күбөлүктү алууга убакыт коротот. Процесстин жалпы узактыгы кеминде 4 жумушчу күндү түзөт. Бул мекеменин ичиндеги бир нече бөлүмгө баруу убакытты, каражатты талап кылып, жарандарга ыңгайсыздыкты жаратат. Бул үчүн заманбап талаптарга жооп берген төмөнкү чечимдер каралып чыксын. Биринчи, арыз берүүчү арызын мобилдик тиркеме аркылуу толтуруу. Экинчи, айдоочуларды даярдоо боюнча окуу мекемесинин аяктагандыгы жөнүндө күбөлүктү сүрөткө тартып жүктөө. Үчүнчү, QR код аркылуу онлайн төлөм жүргүзүү. Төртүнчү, жаңы айдоочулук күбөлүктү 1-2 күн ичинде даярдоо. Бешинчи, арыз берүүчү өзү каалагандай почта аркылуу үйүнө жеткирүү же жакынкы агенттиктин бөлүмүнөн күбөлүктү алып кетүү. 2024 дээрлик 125 000 айдоочулук күбөлүк берилген болсо, анын 55 000 алмаштыруу жолу менен берилген. 2025 жылдын 6 айында 85 000 ашуун күбөлүк берилген. Анын 47 000 алмаштыруу жолу менен берилген. Бул цифралар суроо талаптын жогору экендигин жана процессти тез арада жөнөкөйлөштүрүү зарылчылыгын билдирет. Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу бул жөн гана документ эмес, жарандын мамлекетке болгон ишениминин көрсөткүчү. Биздин максат жарандарга ыңгайлуу шарт түзүп берүү, убакытын жана ресурстарын коргоо жана сапаттуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жаңы үлгүсүн ишке ашыруу. Бул боюнча анда ишти баштаңыздар, жыйынтыкты 100 күндүн ичинде чыгарабыз. Бул иш-чара жарандарга айдоочулук күбөлүктү үйдөн чыкпастан 5-10 мүнөттө алмаштырууга шарт түзөт. Натыйжада жарандардын убактысы үнөмдөлүп, мамлекеттик органдардын ишинин эффективдүүлүгү жогорулайт. Бермет Эшенкулова, Таттыбү Кенже Акунова, ЛТР, Бишкек.